Кыргызстанда административдик аймактык реформанын алгачкы этабы ишке ашты. Анын жыйынтыгында өлкөдөгү 452 айыл өкмөт ирилештирилип, 235 айыл аймак кайрадан уюштурулду. Реформанын алкагында өлкөдөгү шаарлардын саны да 33кө көбөйүп, Шамалдуу Сай шаары жаңыдан түзүлсө, Кант жана Кара-Балта облустук маанидеги шаарга айланды. Бул маселе Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында каралды. Учурда Өзгөн жана Ысык Ата райондорунда пилоттук режимде административдик реформа жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын 2030 жылдарга өнүктүрүү программасын кабыл алуунун астында турат. Ошол программага ылайык, долбоорго ылайык административдик аймактык реформанын кийинки этаптарына өтүү иш-чаралары жана багыттары аныкталган болчу. Өзгөрүүнүн натыйжасында айыл аймактар бириктирилип, муниципалдык кызматкерлердин саны азайган. Бирок бул жагдай айрым аймактарда жергиликтүү жашоочуларга кыйынчылык жаратты. Анткени калкты тейлөө багытындагы адистердин штаттары кыскартылган. Килтеген балыкчы шаарында эки вице-мэр бар эле, өзү эле негизи балыкчы шаарында мэриянын кызматтары аз эле. Анын бир вице-мэрин дагы алып салдыңар, тиги соцблокту курировать эткен Чолпон Атаныкын алып салдыңар. Бергиле да вице-мэрлерди коюп бергиле. Мына жер маселеси, аграрный маселе, көп маселе пайда болуп атат. Силер кайра эле бир силердин максатыңар баягы штаттын баарын эле кыскартып эле бир экономдогон эле бир нерсеге алып келип атасыңар. Кыргызстанда аймактык реформа жүргүзүү узак убакыттан бери демилгеленип, бирок ишке ашырууга башкаруучулардын саясий эрки жетпей келген. Депутаттар башталган реформа токтоп калбай, жергиликтүү өз алдынча башкаруудан тышкары мамлекеттик органдарда жана министрликтерде да жүргүзүлүшү кажеттигин белгилешти. Бул жерде жана территорияны кошуп, же болбосо калктын санын кошуп туруп эле эки айыл өкмөттү бир айыл өкмөт кылыш эмес да максат. Эми жалпы АТР деп аталгандан кийин министрликтер дагы, областтык өкүлчүлүктөр дагы өздөрүнүн кээ бир отделдерин бириктирип, же болбосо мындай кайталанган окшоштугу бар отделдерди бириктире турган болсо, сөзсүз түрдө ал жактан дагы кыскартсак болот деп. Өлкөдө 2012 жылы облустук мамлекеттик администрациялар жоюлуп, өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү уюштурулган. Депутат Камиля Талиева реформаны облустук бийликтерди жоюу менен улантуу актуалдуу экендигин билдирди. Мен перспективада экинчи этабында ошол облустарды жоюп, облустук администрациялар күчтүн баарын район менен айыл өкмөттө, айыл жумуштун баарын жасаган ылдыйкы звено, бирок бизде ылдыйдан жоюлуп атат да. Ошонусуна мен мындай өзүм сунуштарымды бердим. Штаттарды көбөйтүү, айыл башчылардын орун басарларын, айыл башчыларды дайындоо жагында мына 52 токтомдогу баягы убактылуу жобо деп туруп, ошол жободо кандай дайындайт, контракт кандай түзүлөт, ошолордун жол жобосу эрежеси көрсөтүлбөй калган да. Административдик аймактык реформанын максаты айыл өкмөттөрүн дотациядан чыгаруу жана бюджеттен багыттуу каражат бөлүү. Эл өкүлдөрү өзүн өзү каржылай албаган аймактарга көңүл буруу, муниципалдык кызматчылардын эмгек маяныларын көтөрүү талаптарын айтышты. Биринчи кезекте айыл өкмөттөр өзү кызматтык автомашинаны сурап атышат да. Ушуну биротоло протоколго дагы киргизип кетсек, кызматтык машиналар менен камсыз кылуу дегенди. Экинчи, айылдык өкмөт башчылары азыр 2-ден 3-төн айылдар кошулуп, айыл өкмөттөр бириккен чоң айыл өкмөттөрдүн иштеп аткан иштери мурункуга салыштырмалуу 2-3 эседен көп болуп атат. Кошумча айыл өкмөттөргө өздөрүнө түз каражатты бөлүү жагыны протоколго киргизейлик. Мен чын айтайын, мына Надир Азимин туура айтты. Реалдуу бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн башчысы 23 000 алып атат. Мейли алганга деле сүйүнүп иштеп атышат азырчы. 10 000ден 12 000ден алып аткандарчы. Бирок алардын акча маянасын жакшылап карап алсак, өзүңүздөр жакшы билесиздер, эл менен өтө кыйын иштеш. Парламенттик фракция, экономика жана коммерция министрлиги баштаган бир катар мамлекеттик органдардын жана президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн маалыматтарын угуп, бир катар сунуш пикирлерди эске алуу менен чечим кабыл алды. Аны аткарууга алуу министрлер кабинетине жөнөтүлөт.